күн толук обочолонуу. Астанада аялдардан турган космостук экипажды даярдоо боюнча Казакстандагы биринчи уникалдуу Саана 1 илимий эксперименти аяктады. Катышуучулар узак космостук учуунун шарттарын моделдөө үчүн атайын иштелип чыккан кеме модулунун имитаторуна жайгаштырылды. Кирме капсуланын ичинде баары орбиталык станциядагыдай суу менен камсыздоонун автономдуу системасы, климаттуу көзөмөлдөө жана өсүмдүктөрү бар кичинекей бөлүм. Командалык пунктта инженер жана изилдөөчү кыздардын жумуш орундары, башкаруу симулятору, ошондой эле учуу сценарийин иштеп чыгуу системалары бар. Не было страха. Коркунуч болгон жок. Тааныш эмес мейкиндик жана тааныш эмес адамдар бар эле. Бирок 2-3 күндөн кийин бул нерселердин баары басылды. Жумуш гана калды. Мотивация жана биздин коюлган тапшырмаларды аткаруу. Биз эске тутуу, ылдамдык, көңүл буруу боюнча ар кандай тесттерди өттүк жана ошондой эле мээнин активдүүлүгүн каттап турдук. Головного мозга. Экипаж медициналык жана психологиялык тесттердин комплексин өттү. Кыздарга жүрүм-турумдук эксперименттер жүргүзүлүп, капсуланын инженердик системалары бааланды. Изоляция жана бир түрдүүлүк шартында стресске, туруктуулукка, эмоционалдылыкка жөнгө салуу жана когнитивдик ийкемдүүлүккө өзгөчө көңүл бурулду. Мисалы, алдын ала талоого ылайык эксперименттердин башында кыздарда активдүүлүктүн жана энтузиазмдин деңгээли жогору болгон. Бирок бир нече күндөн кийин алар тынчсыздануу жана апатияны сезишкен. Муну баарлашуу сактап калды. 10 дней – это небольшое количество. 10 күн бул аз убакыт. Эгерде башка ушундай эксперименттер менен салыштырсак, анын ичинде Марс 500 же Сириус. Бирок бул жерде да биз изоляцияга көнүүнүн бүткүл аралыгын көрдүк. Толук талдоо кийинки жумаларда жүргүзүлөт. Последующих недель. Эксперименттин жыйынтыктары космонавттарды, анын ичинде аялдарды даярдоо боюнча улуттук программанын, ошондой эле стресске туруктуулукту машыктыруу методикаларын түзүүнүн жана планеталар аралык узак миссиялар үчүн капсулаларды долбоорлоонун негизи болуп калат.